Рахмат. Мен атыма Сары Челек коругунан мындай 3000ден ашык адамдардын кол коюлган каты келди да. Сары Челек коругун талкалап жатат, элигин эликтей атып, токойун токойдой кыркып деп ушуга бир чара көргөн орган барбы бизде? Минприрода жок. Минприрода жок. Ким жооп берет? Сары Челек коругу. Элибиздин сыймыгы, элибиздин байлыгы. Арызды бизге берип койсоңуз, ал корук катары Минприродага карайт, биз териштирип тактайт чыгайлы. Мамлекеттик курулуш башкармалыгы мына шаарыбызда 47ден ашык курулуштардын мындай туура эмес болгон жөнүндө экс мэрлердин берип таштаган боюнча маалыматтар бар. Ушул боюнча ишти тыгыз алып барып берсеңер. Анан 12 миллион доллардан ашык биздин мына полигонго урдалып кеткен, келген акча урдалып кеткен. Ушу боюнча айтып коюңузчу, кандай иштер кетип атат? Шаар бийлиги. Шаар бийлигин биз эми чакырган эмеспиз. Шаар боюнча биз тактап чыктык. 74 чоң кабаттуу үйлөр бар. Арендага алган, же болбосо красный линияны бузуп, же общественный мурун площадка болгон жерлердин баарына курулган тамдарды тактап чыктык. 34-ün сотко бердик, 40 менен караштырып атабыз. Мунун баары боюнча териштирип аягына чыгарып бүтүрөбүз. Полигон боюнча териштирүүлөр жүрүп эле атат, азыр аягына чыгарабыз аны. Полигон сыртын азыр забор менен курчап, быйыл кайра иштетүүчү заводду курганга аракет кылып атабыз. Акылбек Сөмөк, сиз кыргыз спортун жакшы колдоп атасыз да. Ысык көлдө Тамга айылында олимпиадалык база курабыз дедик эле. Ушун боюнча маалымат берип коесузбу? Буюрса, быйыл март-апрелде баштайбыз курулуш иштерин. Спорт комплекстеринин баарын өкмөт өзүнүн эсебинен курган атат. Финансовый источниктерин тактап бүтүрүп эле баштайбыз. Тегерек четиндегилердин баарын бизнесмендерге беребиз. Мына биздин министрлер кабинетинде финансы министрлиги. Рахмат. Кийинки сөз Самойкожо Мирлан мырзага берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы? Аскарбек Сапарбекович, Актала районунда Жамандабан, Терексай, Алабуга суу сактагычтары бар. Ушулар боюнча иш жүрүп жатабы? Рабочий проект башталып атты эле. Жамандабан боюнча. Бул объектлер боюнча жумуштар жүрүп жатат. Мамлекеттик программанын алкагында жүрүлүп жатат, өзүңүзгө маалым. Долборлоо иштери учурда иштелип чыгууда. Изилдөө жана долборлоо жумуштар жүрүп жатат. Ал эми Алабуга дарыясындагы курулуш боюнча долбоор 3 лотко бөлүнгөн. 3 лотко бөлүнгөн. Экөөсүнүн долбоору бүттү, бирөөсү иштелип чыгып атат. Кудай буюрса, быйылкы жылы бирөөсүнө жыйынтык чыгабы, мындай жазалганга мүмкүнчүлүк болобу? Анын өзүнүн шарты бар, экспертизадан өтсө, андан кийин эгер ушуга үлгүрсөк, биз анда сөз башталат. Экинчи суроо жана жогоруда дагы депутатыбыз сурап кетти, бизге да кат келип түштү эле. Сиз өзүңүз жогоруда айтып калбадыңызбы? 2 эсе токойлоштурууну өнүктүрүп жатабыз деп. Туура. Бул жакшы нерсе. Жаратылыш үчүн, табият үчүн өтө сонун нерсе. Бирок ошол эле учурда аксы корук боюнча кат келип түштү. Тагыраагы мындай болуп атат. Туура түшүнүп койсоңуздар, урматтуу Акылбек Сөмөкович, ушуга көңүл буруп койсоңуз, аксы корук боюнча аябай чоң кат келип атат. Корукта 350ге жакын түтүн мыйзамсыз жашап атат деген кат бар. 70 түтүн мыйзамдуу корукка берилген, андан бери ошончо түтүнгө көбөйүп кетиптир. Азыр ошол жердин жергиликтүү аким трансформацияга сунуштап жатат дейт. Бул жерди коргоп калбасак, токойлоштурууну мына биягынан өнүктүрүп баратсак, биягынан кыркып ал жерде жашап, тебелеп, тепсеп койсок, туура эмес болуп калат. Ушуга бир көңүл буруп койсоңуздар. Бул боюнча бир чоң сөз болчудай болуп калды. Анан атайын комиссия түзүлүп ошол жака деле барса дейт. Мүмкүн өкмөттөн комиссия жибересиздерби? Бир көңүлгө алып берсеңиздер Сары Челек боюнча.